Учурда Баткенде көмүрдүн баасы кескин кымбаттады. Тагыраак айтканда 1 тонна көмүр 8,5 миң сомдон сатылууда. Ал эми Ош шаарында көмүрдүн баасы канча сом болууда? Алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк баяндайбыз. Бул Ош шаарындагы көмүр сатуучу жайлардын бири. Сатылып жаткан көмүрлөр Алай районунун Сарымоол айыл өкмөтүнөн казылып алынып келген. Калктын көпчүлүгү суук түшөрү менен көмүр кымбаттайт деп кабатыр болууда. Көмүр барган сайын көтөрүлүп кетет. Ошон үчүн эртерээк алып алайын деп атам. Көтөрүлүп кымбаттап кетет. Бизге арзаныраак эле жакшы эле. Мындай элдергечи көбү алышы кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн мен быйыл эртерээк алайын деп ошо суук түшкүчө алып алайын дедим. Жылда көтөрүлүп кеткен. Кар жааса, суук болсо, үшүп, нерелер ишисе, отура албайсың да, от жага албай. Ошон үчүн кымбаттаса эми алабыз. Ошон бир баада кармаса жакшы эле. Кымбаттатпай, жогору жактакылар бизге, элге жардам кылат. Учурда Алайдан алынып келген көмүрдүн килограммы 5,5 сомдон. Сатуучулардын айтымында көмүр мындан да арзандаса кеткен чыгымды актабайт. Алардын пикиринде суук түшөрү менен көмүрдүн баасы кымбатташы керек. Анткени суукта көмүр ташып келүү дагы бир топ күйшүк жаратат. Бүгүн келдик, азыр бул жерден 5,20, 5,5 сатабыз. Ушул убакта элдерге бөлүп сатып атабыз. Андай кылбасак бизге актабайт экен. Бир жума убакыт кетти. 19 кирдик, мына бүгүн 24 Ошко келдик. Ошого байланыш көтөрүп атабыз. Себеп мисалы үчүн эркен канча жүргүзүп койбосоң ал жерде машинең тоңуп калат, ошол жерде жүргүзө албай калабыз, кыйналабыз. Жол узак, кар түшөт, суук болот, тайгак болот, ошого байланыштуу кымбаттап атабыз. Азыр Ош шаарында көмүрдүн эң жогорку баасы 5,5 сом болуп жатса, Ноокат районунда 6 сом. Равшан Маматашым уулу Ошко келген көмүрдү 5 сомдон алып, Ноокат районунда 6 сомдон сатууда. Муну ал жол чыгымдары менен байланыштырат. Эгер алынып келген адамдар арзан баада берсе, алда өзү жашаган аймакта арзан баада сатмак. Азыркы туруктуу баасы 5 сом болуп атат да. Бизде 6 сом Ноокатта. Ошо эми ошол жерден өздөрү мына чоңдорам караштырып, бааны сенан түшүрүп берсе жакшы болмок, бизге дагы оңоюраак, элге дагы оңой. Бизге канча бияктан сенан түшкөн болсо, элге дагы түшөт. Элге дагы оңой, арзаныраак барат элге. Бизге ушул ортодогу алып келгендер сенаны көтөрүп атат. Боякта баасы бирдей эле, ошондон караштырып берсе жакшы болмок. Элдерге да кыйын болот. Пенсиялар пенсиясын алышат, Россиядан акча келген, Россиядан алышат. Биякта сенаны түшүрүп берсе, элге дагы арзаныраак болуп, оңой болот эле жашообуз. Ал эми тийиштүү адистер көмүрдүн баасы баштапкы баасынан өзгөрбөйт деп ишендирди. Кымбаттоолор убактылуу болушу ыктымал. Ал эми ноябрь айында шаар боюнча 2 жерде көмүр сатуучу жай ачылса, базардагы баа турукташып калат. Былтыркы жылы ушул ишкананын перетипал ишканасынын топ базасын ачканбыз. Ушундай кымбаттап кеткендечи. Ошол жерде 4,5 сомдон сатылган. Ошондо көмүр сатуучулардан атаандаштык пайда болуп, то есть ошол карьерден алып тиги эмеге барбай, ушул жерден алып, ошол топ базадан алышып, элдер ошо жеңилдик болгон. Быйылкы жылдагы ушул 2 жерге, шаарга 2 жерге, Ош шаарына, анан Араван районуна ушул топ база ачабыз деп сүйлөшүп жатабыз. Азыр ушул карьер жетекчилери менен ушул жакын күндөрдө ушул топ база ачылып калса, көмүрдүн баасы мындан да түшөт деген ойдобуз. Ош облусу боюнча Кара Сууда жана Ноокат райондорунда шаарга салыштырмалуу көмүрдүн баасы жогору. Борбор калаада 1 тонна көмүр орто эсеп менен 3800 сомго сатылууда. Ал эми Ош шаарында 6200 сомго чамалайт. Көмүр өлкө боюнча Кара Кечиде гана арзан болууда. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.